Өзгөндүн прогресс айылында жашаган Чолпон Райымбекованын ар күнү ушул үндүктөрдү кароо менен өтөт. Анткени учурда баары бирдей жөжө чыгарып, чоң мээнетти талап кылган мезгили. Каарманыбыз 200 канаттууну кыш айына чейин баксам, чоң киреше алып келет дейт. Берки тооктун жөжөлөрүнө караганда айырма бар экен. Булар өтө назик болушат экен. Булар эти аттап карап, жамгырда эшикке чыгарбай, мындай чөпкөчө курук жерде кармаш керек экен. Анан жемди да убагында берип, убагында караса өлбөй чоңойт экен да. Дарыларын берип, витаминдерди берип, 3 айга чейин витаминди тынбай берип туруш керек экен. Жемине кошуп, ичкен суусуна кошуп берсең жакшы эле чоңойгудай. Өлгөндөн калган эми ушу 2-гө жакын эми точно эсептеп неме кыла электимдер ичи. Кийин чоңойсун деп. Айыл тургуну үндүк багууну өткөн жылы баштаган. Бул үчүн ай сайын берилүүчү жөлөк пулдан баш тартып, мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алган. Каражаттын жарымына кой, калган бөлүгүнө канаттуунун бул түрүн алып, көбөйтүп жаткан учуру. Мамлекеттин колдоосу өзүнүн талбаган эмгеги жана жаратмандыгы учурда үй бүлөсүнүн негизги киреше булагына айланган. Алдыда короо жайын кеңейтип, мал жандыктарын көбөйтөм дейт. Кой алдым. Да ашканына 7 маке, 7 индүк алдым болгону. Аны былтыр бастырып, чоңойтуп, 70ти чоңойттум. Ал 70ден 40-ын алып калдым да, калганын жаңы жылга сатып, үйгө керектүү буюмдарды ашканына кой алдым дагы балдар менен. Андан 40 калды эле, 40тан үйгө керектүү немелериме жумшадым. Ашканы 26 макем калды эле, аларды бастырдым. Ушул убакта 16 макем ачып чыктым олар жөжөлөр менен. Дагы 10-у ичкериде. Булар эми кечирээк басылганга эми чыгарат булар. Өзгөн районунда 585 үй бүлө социалдык келишим долбооруна катышып, ийгиликтүү иш алып барууда. Алардын арасында соода, кызмат көрсөтүү, мал чарбачылыгы жана өндүрүш менен алектенгендер бар. 2022 жылы 50 адам алган. 2023 жылы 535 адам алды. Жалпы 585. Азыркы учурда 24 жылга 1600 адам менен келишим түзөлдү деп турабыз. Квота ошондой бекитилген. Ал 1600 адамдын ичинен 160-ы Дүйнөлүк банктын эсебинен каржылана турган болуп атат. 1440-ы республикалык бюджеттен каржыланат. Айтсак, аталган долбоорго жөлөк пул алган ар бир үй бүлө катыша алат. Арыз бергендер атайын түзүлгөн комиссия тарабынан тандалып алынат. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.